Мына ушундай кулактары келген зор ургачы коосу менен бир эне бала кой жана 8 баш тандалмай уруктук кооз кочкорлор жана видеонун акырында 2 уруктук жакшы кородон сиздер үчүн кочкорлорду көрсөтмөкчүбүз. Видеонун акырына чейин көрүңүздөр. Эгерде көңүлүңүздөргө макул келген болсо, ээси сразу сатам чалып байланышсын дейт. Бул чыгарылышта сиздерге мына ушулардын маалыматтарын берип өтөм. Анда эмесе маалыматтарды бир катар аягына чейин угуп туруңуздар. Бул чыгарылыш Ош областынын Өзгөн районунун Алтын булак айылынан алдыңыздарда көрүп турган мына ушул 8 баш алгач ушулардын маалыматтарын берели. 8 баш уруктук кооз кочкорлордун маалыматтарын берип жатабыз. Бул кооз кочкорлордун сыны сыпаты, ден соолук жеп ичтери бүт зор дейт. Жаңы эле жайлоодон бөлүнүп келиптир. Бою баштары, дене түзүлүштөрү аябай жакшы экен. Козулардын атасы Какановичтен Өмүш деген акабыз бар. Өтө мыкты койлорду, өтө мыкты кочкорлорду кармайт. Ала Топор Одасындагы мына ушул акабыздын кочкорунан алып койгон эле экен. Мына ушундай зор козуларды бериптир. Бул козулар Ала Топор Одасындагы эркек козулар туугандар. Козуларга коюлуп аткан баа туугандар 25 000 сомдон оптумга кемей болот, сүйлөшөбүз. Ал эми доставкаларды Кудай кааласа кыжалат болбосун, Кыргызстандын баардык аймактарына колдон келишинче уюштуруп беребиз деп айтып жатат. Эгерде мына ушул козулар сиздердин көңүлүңүздөргө макул келген болсо, 8-ин тең оптум сатамын дейт, сүйлөшөбүз дейт туугандар. Ал эми сиздер көрүп жаткан туугандар мына ушул ургачы коосу менен 8 тиш кой туугандар. Өтө мыкты кой экен, дене түзүлүшү өтө жакшы экен, коосу дагы өтө мыкты экен туугандар. Коосун кулагын көрүп турасыздар, өтө чоң, зор кооз экен. Коосу ургачы, ден соолуктары жакшы, кой дагы зор 8 тиш болгон кой дейт. Картаң эмес 8 тиш дейт. Мындайча айтканда 4 жашка окшойт 8 тиш болгондо. Ээсинен дагы бир сыйра тишин тартып жөнөт деп, эгер тишинен билип алам дегендер боло турганболсо, тишин тартып жөнөт десеңиздер, тишин тартып жөнөтөт. Койда жүнүн төгүп аябай жакшы мындай өзгөрүштөр болуп атыптыр. Бул койго коюлуп аткан баа болсо туугандар 60 000 сом. Суралып аткан баасы кемей болот, сүйлөшөбүз. Доставкалары уюштуруп берилет деп айтып жатат. Эгерде коозу же кой сиздердин көңүлүңүздөргө макул келген болсо, чалып байланыша бересиздер, содалаша бересиздер туугандар. Ал эми сиздер көрүп жаткан мына ушул кочкорлор туугандар. Бул кочкорлордун жылтыраганы бул Аскар аканын линиясынан экен. Аскар аканын линиясынан. Ал эми жанында жүргөнү болсо, бул ошол жанагы эле айткан Өмүш акабыздын линиясынан экен. Какановичтеги Өмүш акадан алган экен. Экөө тең жакшы кородон, жакшы линиялардан туугандар. Өзүңүздөр көрүп байкап турганыңыздардай сындары, сыпаттары жакшы. Бойлору 90дон жогору, каштанды тарттык элек 93 сантиметр чыкты. Беркиниси ушу 90 плюс ушундай көрүнөт. Ченелген жок. Аны ченеп жөнөт десеңиздер, сиздерге ченеп жөнөтөт. Бул 2 тиши кочкорлор туугандар. Бул кочкорлорго коюлуп аткан баа болсо, мына ушул жылтырагына Аскар акан коросунан чыкканына 135 000 сом айтылышы кемей болот. Сүйлөшөбүз дейт. Ал эми жанында жүргөнгө болсо 115 000 сом кемей болот, сүйлөшөбүз дейт туугандар. Андыктан экранда телефон номерлар сиздердин кызматыңыздарда, чалып байланышып, дагы да толугураак маалымат алып, ээси менен жакшылап сүйлөшүп, кочкорлорду отдельно, койду отдельно, козуларды отдельно сүйлөшсөңүздөр да болот туугандар. Бааларын айттык, баардык маалыматтарды колдон келишинче бердик, чалып байланышып, толук маалымат дагы да ээсинен билбей калган, айтылбай калган маалыматтарды сураңыздар, содалашып сатып алыңыздар туугандар.